Аллах Таалага ырайымдуу боорукер затка мактоолорду айтып, ал заттын аты менен сөз баштап, Аллах Тааланын акыркы пайгамбарына салават саламдарды жолдоп, урматтуу бир тууган, дин жана коом маселесине келсек, бул чындап эле маанилүү маселелерден. Дин жана коом. Менин башымдан ушундай мезгилдер өттү. Мектепке келсем, мектептин кире бериш маңдайына чоң ак кебезге, кездемеге кып-кызыл түс менен дин бул адамдардын башын айландыруучу апийим деп жазуусу бар мектептерде окудум. Бул албетте социалисттик идеологиянын мезгилинде болгон жашоо. Мектепке басып кадам коюп келген ар бир окуучу алгач мектепке келгендеги эң биринчи кашкайып көзүнө көрүнгөн сөз ушул болчу. Биз ошол коомдун мүчөлөрү болуп чоңойдук. Ошол коомду биз тургузабыз дедик. Бүт мурдагы союздук чөлкөмдө, тегеректе жашаган калктын баары чогуу чаран ошол чакырыктын аркасында бир өкмөттү тургузабыз деп 70 жыл күчүбүздү, акчабызды, жаныбызды, акылыбызды жумшап аракет кылдык элек. Бирок 90-жылга келгенде кумга суу куюлгандай ал өзүнөн өзү жок болуп калды дагы. Биз астыбызда элестетип аткан жанагы ат көтөргөн адамдардын үмүтүн алдаган коммунизм дегенди таппай калдык. А көрсө ал чындап эле жок нерсе экен. Чындап эле жок нерсе экен, аны биз издеген экенбиз. 70 жыл өмүрүбүздү, байлыгыбызды, ден соолугубузду, акчабызды, эмгегибизди жумшап издеген экенбиз, бирок ал нерсени таппай калыптырбыз. А билесизби, ошол мезгилдеги коомдогу акыбалды. Адам өмүр бою кайсы бир нерсенин аркасынан үмүт этип аракет кылса, бирок жыйынтыгында эчтеке таппай калса, кайсыл акыбалда калат. Жөнөкөй караңыз, кайсы бир киши өзүнүн короосуна 1 гектар жерге будай эгип, күзүндөсү келип 1 гектар жер сепкен үрөнүнүн өзүн кайтарымын таппай калса, кандай дарбызы колунан түшөт. Караңыз, бир кишинин 1 гектар сепкен эгинин аркасынан пайда таппай калса эмне болуп атат? А сиз элестетиңиз, бир чоң коом башында келип Ленин деген кашкабаш коюп кеткен жалган идеянын аркасында толук бир коом өзүнүн 70 жылдык 2,5 муун жашоосун жоготуп, колунан дарбыз эмес, колунан акылы түшүп калган. Адамдар ушул учурда көпчүлүгү жаңкыйдыга барган, көпчүлүгү, билесиз, урматтуу менин бир тууганым, бул учурда биз айкын түшүнсөк болот, диндин коомдогу орду абдан чоң. Дин эмне кылат дегенде, дин коомду тургузат. Ар бир кишиге сөйөнүч, таяныч берет, багыт берет, аларга үмүт жандырат. Эртеңки күнү анын аркасында алардын үмүтүн актаган келечекти берет. Эмне үчүн дегенде жараткандан сунулган мыйзам бул. Муну киши ойлоп тапкан жок. Аны Мухаммед тапкан жок, аны Иисус тапкан жок, аны Моисей тапкан жок. Алар болгону бизге жеткиришти. Алар болгону бизди окутушту. Алар мойнундагы милдетин аткарышты. А биз 21-чи кылымдын жаштарыбыз деп эч нерсени көзгө илбейбиз. Биз 21-чи кылымдын адамыбыз деп биз илимибиз, билимибиз ашып кеткендей сөз козгойбуз. А бирок биздин чыныгы коомдо жарактуу киши болуп калыш үчүн кайсыл мыйзам жарактуу экендигин биз биле элекпиз. Андыктан мен айтам, биз чындап жарактуу коом болуп, эртеңки күнү акыбетибизди тапкыбыз келсе, анда чыныгы мыйзамга келишибиз керек.
Ал мыйзам дин. Дин коом менен гана түздөн түз байланышта. Коом динге түздөн түз байланышта. Эч кандай бир коом чыныгы түз жандуу, пайдалуу коомго айлана албайт, эгерде ал динге негиз албаса. Эмне үчүн десек, ар бир коом өзүнө жарактуу мүчөлөрдү даярдаш керек. Эмне болгон жарактуу мүчөлөргө ээ болуш керек коом? Бир эле учурда ошол коомдун мүчөсү билимдүү да болуш керек, таза да болуш керек, акылдуу да болуш керек, ал адилеттүү да болуш керек. Анын артынан ар бир коомдун мүчөсүнүн артынан бирден полицейскийди, бирден милицияны, бирден сотту коюп коюу мүмкүн эмес. Бирок диндин тарбиясы аркылуу ошол коомдун мүчөлөрүнө тарбия берсеңиз, ар бир коомдун мүчөсү анын соту дагы, милициясы дагы, көзөмөлчүсү дагы үстүндө тургандыгын билет ал Аллах Таала. Ошондо биздин көчөлөрдө караңгы көчөдөн башсаңыз дагы башыңызга арматура жебейсиз. Базарга өзүңүздүн оокатыңызды жайып койсоңуз дагы аны уурдап кетет деп ойлонбойсуз. Сиздин кызыңызды, келинчегиңизди көчөгө жиберсеңиз дагы ким келип аймап кетет экен деп коркпойсуз. Бул диндин коомго болгон пайдасы болот. Кайсы бир мамлекет болбосун, эгерде динди колдоп, дин менен элин тарбияга алууга өтсө, анда ал мамлекет адашпайт. Себеби дегенде дин кимди өстүрүп чыгарат дегенде, ал мыйзамды уккан, мыйзамды сыйлаган, мыйзам менен жашаган адамдарды өстүрүп чыгарат. Мына дин менен коомдун ортосундагы болгон байланыш. Сиз менен биз балким кийинки көрүшүүлөрдө бул тегеректе дагы кененирээк сөз кылабызга деген үмүт бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.